Өтө кейиштүү да, өкүнүчтүү дагы. Громадное спасибо. Я благодарен. Кыргыз Республикасынын президентinin кызматына киришип жатып, Кечирим суратуу ыкмасын иштеп чыккан. Ошо кечирип коңуз менен катуу эле катышып кетип калды. Кыргызстанда манас атанын ордуна манассыз. Кемчилигин көрө албай атам. Амансыздарбы? Бийликке келген адамга жагынуу, анын айтканын Алланын айтканына теңеп алуу сыяктуу терс адаттарга эл жүгүн моюндайбыз деп жоопкерчилиги чоң орундарды ээлеген мамлекеттик кызматкерлерибиздин ээ болушу өтө кейиштүү да, өкүнүчтүү дагы. Өткөн берүүбүздө Акаев менен Бакиев кимдерге садага чабылганы тууралуу айтканбыз. А бүгүн болсо мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбековдор боюнча сөз болот. Сиздер менен Соболун бар берүүсү, биз менен бирге болуңуз. Бакиев кеткенден кийин бийликке келип, өткөл мезгилдин президенти аталган Роза Отунбаева 1,5 жылдан кийин президенттик тактыны шайлоодо жеңип чыккан Алмазбек Атамбаевке 2011 жылдын аягында өткөрүп берген. Бул көрүнүш эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет тынч жол менен бийлик алмашуу катары тарыхта калды. Андагы президент Алмазбек Атамбаев Акаев менен Бакиевден айырмаланып, күтүлбөгөн жерден бийликке келген жок. Анын саясаттагы караны 95-жылы Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын депутаты болгондо көрүнгөн. Мамлекет башчылык кызматты аркалоо дымагы бар Алмазбек мырза президенттик жарыштарга 3 ирет ат салышкан. Мурдагы бийлик тушунда кыска мөөнөттөргө министр, премьер-министр кызматтарын аркалаган. Бир топ жыл оппозицияда жүрдү. Оппозициячыл саясатчы болуп жүргөн мезгилде анын партиясына да Атамбаевдин өзүнөн да өзүн оолак кармагандар мамлекет башчылыкка келген Алмазбек Атамбаев менен мамилелеш болууга умтулушкан. Ошентип жатып, тажрыйбалуу кошоматчылар тобу бат эле Атамбаевдин колтугуна кирип, анын алабарман сүйлөгөндөрүн акылман кеп айткандай кабыл алып, каарып сүйлөсө мээримин төгүп сүйлөп жатат деп түшүнгөндөй түргөсө түшчү. Чынында эле бийлигине манчыркаган Алмазбек мырза өзүнө жакпагандарды, саясий оппоненттерди, эркин журналисттерди, бейөкмөт уюмдарды эл душманы катары санап калганын көргөнбүз. Ал ушактарды, калптарды таратканга башка мамлекеттерден маяны алган, акча алган, НПОлор жана маалымат каражаттары да чоң салым кошуп жатат. Мына өзгөчө азаттык деген ыйык атты жамынып алып, Америка Конгресси тарабынан каржыланган Радио Свободанын Кыргызстандагы филиалы өзгөчө жан талашып атат да. Şu men жөнүндө ушак таратып, Кыргызстан жөнүндө ушак таратып, өзгөчө жантылашып атат. Анткени şu Америкадан, Конгресстен алган акчасын акташ керек да булар. Өзүн көсөм катары көрүп алган Алмазбек Атамбаев жандап жүргөндөргө карата өзгөчө мамиле кылчу, коргоп сүйлөп, аларга камкордук көрүп жатканына өзү да маашырланып турчу. Есть у нас такая поговорка, что если хан хороший, значит визирь хороший. Как я не могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите тоже. А то завтра опять будет меня мочить. Товарищи журналисты, присутствующие здесь, прошу немножко за меня заступиться. Ну, честно, они заработали. Качан гана бийлигин өзүнүн досуна өткөрүп бергенден кийин далга таптап жүргөндөр жаа бою качып, керек болсо аны экс-президент деген статусунан бат эле мыйзам жолу менен жоюп салышты. Ал эле эмес, Атамбаев абакка киргизилди. Адам кадыры башка кыйынчылык түшкөндө билинет демекчи, Алмазбек мырзадагы президенттик мезгилде ага карата тайманбай сын айткандар, эркин журналисттер чыныгы саналаштар экенин түшүнгөндөй, түрмөдөн чыккан мезгилде ыраазычылык билдирген жайы бар. Громадное спасибо. Я благодарен и нашим журналистам. Я знаю, что в целом объективно освещалось, в том числе и со стороны тех СМИ, на которые я подавал в суд. Вы знаете, я из-за этого дача суд подавал в суд на некоторые СМИ. И несмотря на это, возможно, какие-то обиды были, но я благодарен журналистам, редакциям. Это отдельное спасибо. Я считаю,
Конечно же, свобода прессы должна быть. И когда я подавал в суд, я считаю, я сделал одну большую ошибку. Это то, что я не учел, что я президент. Президентам нельзя подавать в суд. Потому что наши суды, я убедился, они вынесут решение в пользу сильных. Жогоруда видеодон көргөнүңүздөрдөй мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абактан бошогондо аны тоскону баргандардын арасында баягы жандап жүргөндөр, жогорку кызматты ээлегендер көзгө илинген жок. Алмазбек мырзаны саналуу гана санаалаштары, жан кыйбас жакындары жана андан эч кандай кызмат сурабаган эркин журналисттер тосуп алышты. 35 коррупционердин тизмеси колунда. Аларды жазалоо оюнда бар экенин шардана кылган Сооронбай Жээнбеков Алланын амири Атамбаевдин колдоосу менен мамлекетти жетектөөнү 2017 жылдын күзүндө доостунан өткөрүп алды. Бай Шарипович Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Атамбаевди акылман, данышман, көрөгөч көсөм туткан саясатчылар Жээнбеков турган жээкке бака секиригин жасашты. Сооронбай мырза келген күндөн тарта кемеңгер аталып, сый урматка бөлөндү. Айтканы айткандай, дегени дегендей аткарылып, керек болсо Жээнбеков мезгилдин манасы деп жогорку трибунадан айтып калышты. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, сизге кайрылып айткым келет. Сизге кайрылып жекелегирип айтайын деген. Бирок сизди тегеректеген адамдарыңыз бир ай убакыт, 2 ай убакыт деп киргизбейт экен. Кире албаган жокмун. Ошон үчүн бул микрофондон айтып атам. Бүгүн сиз Сооронбай Шарипович Кыргызстанда манас атанын ордуна манассыз. Кызыгы Жээнбековдун бийлиги учурунда өлкөбүз толук кандуу парламенттик башкаруу системасына өткөн. Сооронбай мырза өзү да парламентаризмди колдоорун расмий жар салган. Ант берүү аземинде сөз сүйлөп жатып, мен парламентаризмди колдойм, президент катары конституцияда аныкталган милдеттеримди так аткарам деген эле. Бирок Жээнбековду жандаган кошомат кожоюндары аны абсолюттук президенттик башкарууга өздөрү жетелешти. Керек болсо элге башы таанылган саясатчылар Сооронбай Жээнбековду эч кимди бөлүп жарбаган калыс журт атасы катары сыпатташты. Аны аябагандай артыкчылыгы арткан инсан экенин белгилеп, ишинде кемчилдик табууга болбой турганын билдирген эл өкүлдөрүбүз чыккан. Сооронбай Шариповичтин эң артыкчылыгы бул бүгүнкү күндө эбегейсиз коррупция менен күрөшүү. Анан кийин Кудайдан, элден корккону. Кемчилигин Сооронбай Шариповичтин кемчилигин көрө албай атам. Президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтүп алды. Оппозиция болобу, позиция болобу, Атамбаевдин учурунда куугунтукта жүргөндөр болобу, эч кимисине карабай, ошол кылган эмгегине жараша, бул бардык мамлекеттик деңгээлде иш-чараларга барын чыгыра баштады. Жээнбековдун айрым кылыктары эл менен жолугушууларында коррупция схемасын түзгөндүгүн моюндап, айып төлөгөн Райымбек Матраимовду коргоп, колдоп жүргөндөй элести берчү. Райымбек мырза тууралуу терс пикир айткан айрым адамдарга далилдеп бер, кармап бер деген учурлары болгон. Президенттин андай жообуна коштогондор карапайым адамдардын колунан эмнен келет дегендей сынай тиктеп шылдың кылып күлүп турушкан. Мамлекеттик чиновник, мамлекеттик рамызда жүрөкөй айлык алыш деген чиновник кантип ошол 2 миллион долларга үй сатып алды? Жана ушул боюнча сиздин позицияңыз кандай? Bu boyunca da topçularda bağışladı. Yakın zamanda hoş gelin. Sonra başlamıştı. Ben de böyle sözleri soruyorum. Bir gece oldu. Haklı olsa siz de tutarlarınız. Adresler var. Bir şey tam çok anlaşılır. Layıkın da siz boya çalışırsınız. Boya da anlaşılır. Şu adresler var mı? Siz de tutarlarınız. Buradan уже чанды вечер, аyrıca
элдин үнүн кулагынын сыртынан кетирип, ага карата сын айткандарды кечирим суратуу ыкмасын иштеп чыккан. Бизден кетсе ошо кечирип коюңуз менен катуу эле катачылып кетип калды. Кечирип коюңуз, мен туура эмес информация көрүп эле сизге жөнөтүп атам да. Мага да ошол видео группадан келгенден кийин чындап эле ушундай болуп атырбы деп ойлоп, анан кийин ошонун негизинде сизге просто президент болгондон кийин обращение кылайын деп элгем го. Ошо жиним келипчи. Президент эмнеге мындай нерселерди кылбайт депчи. Ошо мен туура эмес информация угуп алыптырмын. Менден кетсе кечирип коюңуз. Бизден кеткен күнөөгө биз көңүл бурбаңыз, анткени сиздер биз окшогон балдарыңыз бар, небелериңиз бар, ката кетирет. Но тем не менее бул жашоодо мындай ката кетирбегенге чоң аракет кылууга мен сизге чын жүрөктөн бардам берем. Мындай нерселердин туура эмес экенин, өлкөдө адилетсиз бийлик жүргүзүлүп жатканын коомчулук катуу сынга алып турду. Президенттин өзүн билемдиги карапайым калкты эмес, аны катыра мактагандарды гана карап иш жүргүзүлүшүнүн жемиши туура эмес болбой калды сыягы. Сооронбай Жээнбеков 2020-жылдын күзүндө жандап жүргөндөрдүн курмандыгына чалынды. Өзүнүн президенттик мөөнөтүн толук өтөй албай, үзөңгүдөн буту тайыды. Жээнбековду мактап, жактап, тегеректеп алгандар эч нерсе болбогондой, баарына президент өзү гана күнөөлүү дегендей түр менен андан кийинки келген бийлик ээлерин карай элик секиригин жасашты окшойт. Түбү-түптүү улуу кыргыз журтчулугунда саткынчылык салтка, кошоматчылык наркка айланып бара жаткан жокпу деген суроо туулуп, ага жооп издеп жүргөн учурубуз.